Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, жалпы момун мусулман бир туугандар, дагы бир ирет баарыңыздардын бүгүнкү Ороз айт майрамыңыздар менен жана жума жалпыбызга маарек болсун. Урматтуу мекендештер, бүгүн керемет күн экен. Анткени момун мусулман бир туугандарыбыздын негизги майрамдардын бири Орозо айт майрамы. Болгондо дагы кош майрам. Жума күн менен чогуу бүгүн мынакей ушул жарыкчылыкты, ушул күндү баарыбыз көрүп турабыз, ушул күнгө күбө болуп турабыз. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Урматтуу туугандар, ушунчалык мүмкүнчүлүк берип атат, ушунчалык баягындай тынччылык, аманчылык, жарыкчылык берип атат. Алланын мээрими жана жакшылыгы жалпыбызга токтобосун. Аллах Тааламын ушундай бир кереметтүү Рамазан айындагы аяктап алдык. 30 күн бою кармаган орозоңуздарды, таравих намазыңыздарды, жалпыбыздын намаздарыбызды жана кармаган туткан орозобузду Аллах Таалам кемчиликсиз кабылган болсун. Жана ар бирибиздин билип билбей кетирген күнөөлөрүбүздү Аллах Таалам кемчиликсиз кечирген болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Рамазан айында аяктап алдык. Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына биз бүгүнкү жума намазын ушул Сулайман Тоо мечитинде жаамат менен окуганды Аллах Таала насип кылган экен. Эртең менен болсо Ороз айт намазын борборубуз Бишкек шаарында аянтчада площадьта ушул жалпы жаамат менен ошол жерде Ороз айт намазын окудук. Кудайга шүгүрлөр болсун. Ушунчалык шүгүрлөр болсун туугандар. Анан урматтуу туугандар, мен сүйүнүп толкунданып атканымдын себеби, биз Рамазан айына бир нече максат ниеттерди коебуз. Ошол максат ниеттерибизге жеттик да. Кече Рамазан айынын эң акыркы күнү эле Бишкек шаарында жалаң мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга ооз ачар ифтар өткөрүп жетишип келип калдык. Бишкекке ошол Көз Азиз Зулфу эжебизден зыярат кылып, ошол эле бир туугандарыбызга ифтар ооз ачар өткөрүп, анан аларга дагы бир аманаттарыбызды таратып берип, мына буйруса биз кайрадан Ордолу Ош шаарына келип калдык туугандар. Эми Рамазан айында ар бирибиздин кылган ихсандарыбызды, кылган ибадаттарыбызды, ар бир зекеттерибизди, кайрымдуулугубузду, жакшылыгыбызды Аллах Таалам кемчиликсиз кабылган болсун. Аллах Таалам ар бир ихсан, зекет, садакаңыздарга эселеп соовун берген болсун. Эми Рамазан бүттү, Орозо бүттү, ал эми жакшылыгыбызды жана бири-бирибизге болгон баягындай берешендүүлүгүбүздү, ырайымдуулугубузду, кечиримдүүлүгүбүздү токтотпойлу деп элем да. Биз Рамазан бүттү деп эле жакшылыкты токтотуп коюшубуз керек. Рамазан бүттү деп эле намаздарыбызды токтотпошубуз керек. Рамазан болду, бүттү, Орозо бүттү деп эле мечитке каттоону токтотпошубуз керек туугандар. Рамазан бүттү деп эң негизи бири-бирибизге жылмаюуну, кечиримдүүлүктү, кайрымдуулукту токтотпошубуз керек. Рамазан бүткөндө дагы биз ошол иштерибизди, ошол жакшылыктарыбызды, ошол кайрымдуулугубузду уланта беришибиз керек. Албетте акыретибиз үчүн туугандар. Эми биздин Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан, фонду аркылуу сиздер канчалаган жакшылыктарга себепкер болдуңуздар. Сиздердин буйруса биз колубуздан келишинче ишеничиңиздерди актаганы толук аракет кылдык туугандар. Кудай кааласа мына биз азыр Ордолу Ош жергесине келип калдык. Эми Ошто биздин алдыда чоң максат пландарыбыз бар. Оштогу мүмкүнчүлүгү чектелген, башында баш банеги жок, үйсүз, муктаждыкта жашаган бир туугандарыбызды бир топ, бир эмес, бир топ үй бүлөнү быйыл үйлүү кылабыз деп аракет кылып турабыз. Мына ошонун башында турабыз, мына ошонун аракетиндебиз туугандар. Ушундай эми баарыңыздарга чоң рахмат. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Айта турган сөздөрүбүз көп эле. Заман тынч болсунчу, элибизде токчулук, молчулук болсунчу, өлкө тынч болсунчу туугандар. Мамлекетибиз өнүп өскөн өлкөлөрдүн катарына кошулсун. Мамлекет башчыларыбызга, мамлекетибизде кызмат кылып аткандарга Аллах Таалам ушул алтын башын аман, жүрөктөрүнө хидаят, ыйман жана кечиримдүүлүк берген болсун. Ар бир мамлекет кызматкерлерине Аллах Таалам жүрөктөрүнө ыйман берген болсун. Ар бир мамлекет кызматкерлерине Аллах Таалам ушул жакшылыктарга гана себепкер кылып, элдин кызматына дагы да жарата берген болсун туугандар. Өлкөбүз өнү берсин. Элибиз тынч болсун. Ооруп аткандарга Аллах Таалам шифасын берсин, кыйналгандарга өзүнүн жардам берген болсун. Биздин Ак ниет аманат коомдук фонду менен дайыма жакшылыктар менен жарыша бериңиздер. Жада калса биз мына азыр ушул жерде 40 күндүк 4 айлап жүргөн ушул жердеги Тесик көлдөн келген
4 айлык 40 күндүк ушул жаамат дааватчылар бар экен. Ошолордун дагы азыр дубасын алып кичине болсо дагы баягында жүздөрүнө жылмаюу тартууладык. Бирөөгө жакшылык тартууласаң, андан сага да кайтат да. Бир кичине жылмаюу тартууласак, кайра мына бизге момундай болгон китебин белек берди да. Бул китептер өзгөчө белек чындыгында. Караңызчы, мына эске тутуп жүрүүчү акыл насаат хадистер жыйнагы дейт. Мына керемет белектер. Бири-бирибизге көп биз хадия берүүнү, белек берүүнү, жылмаюутууну токтотпойлу деп айтаар элем да туугандар. Кийинки ороз айттарга мына бүгүн мен сөзүмдү жоготуп аткан себеби былтыр эле катарлаш сапташ болуп канчалаган жакындарыбыз менен ороз айт намазында чогулгон болсок, быйыл ошол инсандарды кээ бирлерин көрбөй калдык, таппай калдык. Аллах таалам кийинки Рамазан айына, ороз айт майрамына жалпыбызды аман эсен катарыбызды кемитпей жеткирүүнү насип кылган болсун. Assalamu alaikum.